Qiraat masalesi, qiraat bana rukunlar iki tür болады. Rükün iki tür болады. Rukuni asli deydi, rukuni zaid deydi. Rukuni asli деген түпкү, негизги деген сөз. Ал эч качан мойнуңдан не болбойт? Түшпөйт. Анан rukuni zaid бар, кошумча rükün бар. Ал мойнуңуздан бир зарылчылык менен не болот? Түшөт. Ал кайсыл намаздын ичинде qiraat. Kur'an oku bul rukni zaid болуп эсептелет. Үзүрдүн себебинен адамдардын мойнунан түшөт. Кайсыл үзүр? Мисалга тилсиз адамдар, дудук. Сүйлөй алабы? Анан биз кандай? Сен фарзды аткарбадың дейбизби? Аткардың дейбиз да, ал бираз тик турат да, эме кылат, рүкү кылат, сажда кылат, жыгылып тура берет, ал мындай өзүнүн неме кыймыл-аракеттерди жасай берет. Анынга намаз болуп алып не болот? Эсептелет. Түшүнүңүздөрбү? Ошону рукни асли, рукни zaid. Asli degeni мойнуңуздан түшөт. Мисалы, бир аят окуу мойнуңдан түшөт экен, зарылчылыкта түшөт. Ошон үчүн бул эмне? Рукни zaid деп аталат. Рүкү кылбачы? Болобу? Болбойт. Кыям кылбачы? Болобу? Болбойт. Түшүнүңүздөрбү? Бирок неме? Кыраат мойнуңдан эмне болот экен? Түшөт. Рүкү менен кыям оорулуу болсоң, анын орун басарын аткарасың да. Баары бир анын орун басарын аткарасың. Түшүнүктүүбү тактыларым?